Мүлктүн баарын өзүнүн туугандарына жазып коет же дебесиң. нике катталбаса өзүнүн атына жазат, анын аялы эмне менен калат? Эшикте калат, кур кол калат. Салам достор, менин атым Ширин. В рамках закона юридикалык фирманын юристи болом. Бүгүн биз Күч укукта подкастынын биринчи чыгарылышы. Бүгүнкү темабыз бул мыйзам никеси жана жөн эле жарандык никеси жана ажырашуу деген темаларды талкуулайбыз. Менин кесиптешим Айдар менен биздин клиенттерден, подписчиктерден кызыктуу суроолорду чогултуп, бүгүн ошол суроолорго жоопторду даярдап, ошол темаларга талкуулайбыз. Баарыңарга салам. Бүгүнкү темабыз жогоруда айтып кеткендей нике жана никени эмне үчүн каттоо керек, мыйзам чегинде кантип каттоо керек суроолорго жооп беребиз. Жана көйгөйлүү маселелерди ачып, аларды дагы талкуулап беребиз. Биринчи суроо бул көп киши бизден сурайт, никени эмне үчүн катташ керек? Мындай суроого кандай жооп берсек, никени менин оюм негизи сөзсүз түрдө мыйзамда белгиленген тартипте катташ керек сөзсүз түрдө. Анткени бул эки тарапка коопсуздукту камсыз кылат. Кандай коопсуздук деп сураса, бул биринчиден бул материалдык жактан. Мисалы, нике катталгандан кийин эгер жубайлар кандайдыр бир иш аракет кылып, анан кандайдыр бир мүлк алат, кандайдыр бир каражаттар топтойт, ошол мүлктөргө, каражаттарга коопсуздукту ойлонуп, биз ошол ким билет кандай болот да, никенин тең укуктуу бөлүнүш үчүн ошол мыйзам чегинде катталыш керек деп. Бардыгына эле белгилүү, үй бүлө нике катталгандан кийин алынган мүлктөр, каражаттар бул үй бүлөнүн мүлкү деп эсептелет. Ошондуктан никени биринчи себеп ушул себеп менен сөзсүз түрдө каттоо керек. Биз билебиз, тажрыйба көрсөткөндөй эле 2 жаш баш кошоордо андайды ойлонбойт. Айтышат, биз сүйөбүз бири-бирибизди, мүлктү эч качан бөлбөйбүз, андай бизде болбойт депчи. Жарандык нике менен эле жүрө беришет. Албетте сүйүү деген жакшы нерсе, бирок ажырашкандан кийин алдыдагы турган келечекти ойлош керек, анын баары туура. Бирок бул мыйзам чегинде катталган нике бул бир гана мүлк жагын карабайт, жана башка нерселер бар. Бул жерде белгилеп кетчү нерсе бул никенин каттоо мыйзамда гана көрсөтүлгөн тартипте катталганда, жогоруда айтылып кеткен бул мүлк маселелери, талаштарга тастык берет жана жооп берет. Анан ошондой эле бири-биринен кийинки мураска болгон укуктарга жол ачат да, ошону дагы айтышып кетишибиз керек. Жана ошондой эле алименттер маселеси, алименттер көйгөйлөрү бул өтө эле эң негизги көйгөйлүү, маанилүү нерсе болуш керек. Негизи жарандык нике жөнүндө айтып кетсекчи, бул негизи Кыргызстанда азыркы учурда эң негизги дебейм, негизгилердин бири бул көйгөйлүү маселе деп эсептейм. Жана никени каттоого өтпөй, буга эмне десек болот? ЗАГС органдарына барып, арыз жазып, анан 1 айдан күбөлүк алган, бул деген өтө оор деле эмес да, жумушчу. Бирок ошону да эришет. Ошону дагы анан мен жеке ошондой бир эмелер, тааныштарым бар болчу да, аны эмнеге каттайм мен деген барбай эле коем, каттабай эле коем, мындай эле жашайм, мен деген ушунчалык бири-бирибизге биз доверять этебиз дегенчи. Бул деген негизи туура эмес. Өзгөчө аялдарга, өзгөчө ушул эмнеге аял деп атам, тажрыйба көрсөткөндөй, өзгөчө аялдар өзүнүн коопсуздугун кепилдик
өзүнө сакташ керек деп ойлойм да. Анткени айта кетсең жана соттук иштер, анан эшикте жөн эле кур кол менен калгандар көпчүлүк бул аялда, аял киши. Анткени аял киши бала төрөйт, үйдө отурат, анан эркек киши болсо мындай сексист болбойм десең деле баары иштейт, анан мүлктүн баарын өзүнүн туугандарына жазып коет. Же нике катталбаса өзүнүн атына жазат, анан аял эмне менен калат? Эшикте калат, кур кол калат. Анан бул биринчи маселе материалдык болсо, экинчи маселе бул жана ымыркайлардын, балдардын келечегин ойлош керек. Анткени ушу эшикте балдар менен калган учурлар болот да. Албетте. Бирок эми бир гана аял зат деп ойлобойлу. Эркектердин деле укугу бар. Эми бул башында айтып кетпедикпи? Бул тең укуктуу нерсе да. Баш кошкондо дагы экөөнүн ыктыярдуу болуш керек, баш кошкондо. Анан айта кетчү нерсе, Айдар, бул деген бала төрөлгөндөчү, күбөлүк алганда, төрө түйүндө бала катталган никеде төрөлгөн балдардын ата энеси жазылат го. Анан атасы жазылбай калганда, анан турмуш кандай болот, ажырашуу болгондо жана алименттер кандай чогултуп алат. Мисалы катталбаган никеде алимент чогултуу деген кандай, биз өзүбүз эле билебиз. Ал деген атасы катталбаса, жазылбаса, ал деген аталыкты такташ керек. Аталыкты тактаган үчүн сотко барат. Соттон аталыкты такташ үчүн анан атасы эгер жок, мен атасы эмес болчумун десе, ал да өзүнүн экспертизадан өтүш керек, анын баары. Өзүнүн кыйынчылыктары бар. Ошондуктан никени каттоонун плюстары көп деп айтсак болот. Бирок көп эле учурларда азыр деген көп деле талкуулашат, минустары да бар депчи. Мен интернетте карап чыктым. Бул Кыргызстанда эмес, негизи эле бүткүл дүйнөдө азыр мындай суроолор жаралып баштаптыр. Никени мыйзам чегинде каттоонун жакшы жана жаман жактары депчи. Бул нерсе канчалык туура мен айта албайм, бирок никени мыйзам чегинде каттаганы бул жана эле айтып кеткендей, бул плюстарын карабаш керек. Бул негизи сакчылыкты караш керек да, коопсуздукту. Бул мыйзам чегинде катталганда ар бир адам үчүн бул өзүнчө коопсуздук, кепилдик, сакчылык деп айтсак туура деп ойлойм да. Анан мисалы биз деген азыр Кыргызстанда азыркы учурда бүгүн никени каттоо бул деген коопсуз деп. Мисалы Европаны алсак биздин кесиптешибиз бул. Европада мисалы никени каттабай эле жашасаң, бул норма да. Анда жок, алар эметишиптир да. Жок, алар келишим, өзгөчө мыйзамга өзгөртүү киргизип, толуктап, өзүнчө бир келишим түзүшөт экен. Андай бизде жок да. Ошон үчүн бизде ошол единственный выход десек болот. Жалгыз. Анткени мисалы Европада жашасак, биз айтат элек, каттабай эле койсоңор, ошондой мыйзамда, ошондой келишим бар. Сонун беренелер бар да, барып нотариуска барып келишим түзөсүң. Мына мисалы мен да жубайым менен келишим түзөм да. Мен машина алсам, ал меники болот. Эмне болсок да, ажыраштыкпы, ажырашкан жокпузбу, үйдөгү майда чүйдө окатты, ошонун баарын мүлктүк суроолорду тастыктап алабыз да. Эми бизде бар да андай келишим, бирок ал нике катталгандан кийин, мыйзам чегинде катталгандан кийин, ошону да белгилеп кетишибиз керек. Мыйзам чегинде нике катталгандан кийин жубайлар бири менен келишим түзүп алат. Нике келишими деп айтсак туура болот да. Ошол дагы бир жакшы жагы деп айтсак болот. Бизде мисалы никени каттап туруп, андан кийин эгерде силерде ойлоруңарда, пландарыңарда мен ушундай иштейм, мен мындай даже жөн эле бир майда чүйдө мүлк каражаттарга
келишим түзсө болот. Ошол да бир жакшы жагы бар. Ал жагында дагы белгилеп кетчү нерсеси бар. Бул келишим түзгөндө кээ бирлер өзүнө укукту көбүрөөк тартып алышат да. Мисалы, эки жубай баш кошушту, нике келишимин түзүштү. Экөөнүкү бир жагы мындайча байыраак деп айтсак болобу, айтат, баш коштук. Мүмкүн канча бир жылдан кийин ажырашкан учурда 95% мүлктүн баары меники, сен 5%га гана ээсиң дегенге тиги бир жубай билбестиктен макул деп кол коюп алса, бирок ошону ал сотко барып кайра эметсе болот да, сотко берсе болот да. Келишим туура эмес түзүлгөн, мен ал жакты билбеген эмесмин деп. Ал да өзүнчө бир процедуралар да. Бирок мунун баары жубайлардын коопсуздугуна каралган нерселер. Сунушум бар, жанагы ырым-жырым никелер жөнүндө сүйлөшсөк, жана никени кандай азыр көп жаштар жана молдону чакырып эле нике кыйыл деп коетпу ошону? Эме Кыргызстанда эң негизги көйгөй жок, көйгөй эмес, эң негизгиси да себеп, эң негизги себеп эмне үчүн никенин мыйзам чегинде катташпайт. Бул диний ырым-жырымдардын тартибинде баш кошкон. Негизи айтышат да мынтип, мен деле көп угам да ушундай сөздөрдү. Биз мыйзамдын астында жүрүп турбузбу дейт да. Биз Кудайдын гана алдында жүрөбүз. Кудайдын алдында баш коштук, ошого ылайыктуу иш жүргүзөбүз депчи. Эми бирок биз биякта мындай жеке ойда, азырчы жеке ой деп айтып кетсе. Мамлекетибиздин светский мамлекетпиз биз да. Анан диний жак эч качан мамлекеттин ишине киргишпейт. Ошондуктан дин жагынан никелешүү бул мыйзамга туура келбейт да. Ошондуктан эми кандай кылса болот? Мыйзам чегинде дагы баш кошкула? Ошо бири-бирине тоскоол жок да. Ооба. Мисалы мен ушул ырымдап, ушундай молдо чакырып эметкенге мындай каршы эмесмин да. Мына жеке оюм да, ар бир үй бүлөнүн өзүнүн иши да. Менин айта кетерим, бул деген бири-бирине тоскоол жок. Ошондуктан тигиндей да никени эметиш керек. Бириктирип койсо болот, андан эчтеке нерсе жок. Анан албетте биз мыйзамдуу мамлекет болуп аткандан кийин мыйзам биздин мамлекетибизде диндин үстүндө турат. Ошондуктан мыйзам чегинде катташыңар туура болот. Катталбаган никенин дагы бир кемчилиги да, чоң кемчилиги бул деген экинчи, үчүнчү нике деген бар го, ошондой. Мисалы, бизде Кыргызстанда мыйзам боюнча бир эле никеге турса болот да. Анан даже жана Ошто окуя болгон экинчи аялы болуп, биринчи аялы менен никеси катталган. Менин билишимче. Экинчиси менен, конечно, катталбайт. Албетте ал катталбайт. Анан ал аялы уул төрөп, экинчиси аялы уул төрөп, анан ошол баланы даже энесинен тартып алган. Ошондой да окуя болгон да. Ошонун баарын эметсек, андай окуялар көп да, ошондой. Анткени бизде көп кишилер ушундай 2-3 аял алып алып, анан бала деген атаныкы эле болуп калат да. Ошол да туура эмес. Ошол жактан да карасак, бул деген никени каттоого чакырабыз да баарын. Негизи бул никени каттоо, мыйзам чегинде каттоосу көп эле туура жактары, плюстары бар. Бул биринчиден сиздин мүлктүк, материалдык коопсуздугуңар, тең укукту бөлүшөсүңөр ажырашкан учурда. Анан мураска болгон укугуңар ачылат, алименттерге да укугуңар ачылат. Эми алименттер боюнча бул
нике катталбаса деле алиментке берсе болот, бирок мыйзам чегинде нике катталса бул алименттердин кандай айтсам бир толугураак жолу ачылат да. Негизи балдарга гана эмес, өзүңөргө дагы алимент алсаңар болот, ошого дагы жол ачылат. Баланы баккан кишиге экинчи жубай алимент төлөөгө милдеттүү бар болот ошондо. Никени каттоо бул негизи сиздин укугуңар, бирок өзүңөр үчүн, өзүңөрдүн келечегиңер үчүн мыйзам чегинде катташыңар керек. Дин жагынан нике кыйсаңар, ол дагы туура, бирок экөөнү бир алып барсаңар деле болот. Бир гана дин жагын ырым-жырымдарды колдонбой эле мыйзам жагын дагы карашыңар керек албетте. Албетте, милдет жок мыйзамда. Мисалы, эки жаран үй бүлө курабыз десе андай милдет жок. Ал ар бир жарандын өзүнүн иши. Бул деген өзүңөрдүн келечегиңерди, өзүңөрдүн балдарыңарды ойлосоңор. Негизги шарты, үй бүлөнүн негизги шарты бул өз ыктыярдуу эки кишинин нике түзөм, никеге кирем деген өзүнүн каалоосу деп айтып кетсек болот. Урматтуу достор, эгерде сиздер биздин Күч укукта подкасттын коногу болобуз десеңиз, жазыңыз. Биз сизди чакырабыз, кызыктуу темаларды талкуулайбыз бирге.